1 май районунда жашаган мага Гүлжан Мукамбетова деген эски биз канча убакыттан бери ошол Западный автовокзал жакта 1 май районунда жашап жүргөн активист, мен убагында теги маркум атамды эле тааныган адамдардын бири да, айтып атат да, Эльвира Жыргалбековна дейт. Ушул канча шаардык кеңештин депутаттарын алмаштырып атабыз деп баарды келишет. Жогорку кеңештин депутаты болуп мына сиз да шайландыңыз. Ушу мэрибизге кайрылып бергилечи. Каспийская, Гуренкеева көчөсү бар да. Жаңы конуштардан шаардын жасалган асфальттарын сыйрып ошока көчүрүп атасыңар, бизге деле бир жол жасап бергилечи деп. Анан алар угуп атат да. 1 миллиард урдалган Бишкек шаарынын Бишкек асфальт сервисинин иши эмне болгонун эми айтып атасыз, аягында көчөлөрүбүз жасалбай калып атат деп. Ушу мен мэрге кайрылып кетет элем да. Негизи көпчүлүк маселелерди мындай өзүм деле барып сүйлөшүп, суранып, киргиздирип атабыз. Жетишпеген тиги участоктарды болсо, аларды деген Минфинден кошумча акча сураттырып, кошумчалап атабыз. Эми именно ушул көчөнү расмий айтып коюңуздар деп сурагандыктан суранат элем да, урматтуу мэр, көңүл буруп ушул көчөгө каражат таап, мына бюджетти февралдын аягында бекиттиресиңер. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарына да кайрылам да. 51 депутат шайландыңар, 1 майдан 15 депутат, ошол депутаттарга кайрылат элем да. 1 май районунда чоң көчөлөр бар. Киргизип атканда мындай өзүмдүн көчөм деп киргизбей, жалпы 1 май боюнча карап, ушул көчөлөрдү киргизип бериңиздер деп суранам да. Рахмат.